Дастаркон четиндеги университет. Гапыр Мадаминов. Киришүү. Дастаркон четиндеги университет китепчесине кириш сөз. Урматтуу окурмандар, Дастаркон четиндеги университет китепчесин жазуу 20 жылдан ашуун убакыт менин оюмда жүрдү. Аны учкай маалыматтар ата-энелер сиздер үчүн китебинде программа тезис түрүндө берилген. Эми шарты келип, элдин бала тарбиясына кызыгып көбөйгөн үчүн бул ишке кириштим. Дастаркон четиндеги университет же аңгеме сабак бул өзү өтө жугумдуу болот. Тарыхыбызды эгер эске алсак, эзелтен ата-бабаларыбыз үйдө, кыштын узак түндөрүндө, жайлоодо, арчанын саясында, суунун боюнда акындарды, жомокчуларды, нускалуу карыяларды угуп, дастаркон четинде өзүнчө бир аңгеме кеп куруп, балдарды тарбиялап келишкен. Ал кезде алар балдар бакчасы, ал эмес университеттин дагы кайсы бир даражада тарбиялык ролун аткарган десек болот. Бирок азыр техника, технология заманында телевизор, интернет аркылуу маалыматтарды алып, дастаркон четиндеги жугумдуу тарбиялык аңгемелер унутулуп бара жаткансыйт. Ошол үчүн бул жерде ар бир үй бүлө, ата-энелер ушул жеңил китепче менен таанышуу аркылуу кайрадан балдарыбызды тарбиялоодо дастаркон четиндеги субхатты, дастаркон четиндеги университетти пайдаланууну баштасак деп бул китепти жазууга кириштик. Бул китепте негизинен 24 тема болуп, ар бири дастаркон четиндеги баарлашуунун бир багытына арналат. Аларды ата-энелер алдын ала таанышып чыгып, ошого даярданып өтүшсө болот. Ата-энелерге жардам болуш үчүн бул китепчени жазууну баштадык. Бул колдонмо китепче Кыргыздын ар бир үй бүлөсүндө болуп, ар дайым окуп пайдаланып тура турган китеп болот деп ойлойм. Ал жерде өзүн-өзү тейлөөдөн баштап, үй чарба жумуштарына катышуудан, конок күтүү, үй бүлө мүчөлөрү деген темалар, адеп ахлак, ыйман, Кудайга ишенүү, ата-бабалар тарыхы, өнөр үйрөнүү, билим үйрөнүү, мектеп окуу жайлар тууралуу деген темалар бар. Ошондой эле кесип тандоодо билим, өнөр, тарбия, кесипкөй болууга, китептин ролу, турмуштан, табияттан үйрөнүү, эл журтка, мекенге кызмат кылуу жөнүндө, адамдар менен туура мамиле кылуу тууралуу, ымала маданиятын түзүү жөнүндө, урмат сыйды, амал кызматты, байлыкты көтөрө билүү жөнүндө, уул кызды үй бүлөлүү болууга тарбиялоо жөнүндө жана башка көптөгөн ар бир үй бүлөгө зарыл болгон темалар камтылган. Урматтуу ата-энелер, биз бул китепчеде 24 теманын ар бирине эң зарыл болгон кыскача маалыматтарды чакан кылып тезис формасында анча-мынча икаялар, макал-лакаптар, учкул сөздөр менен эң башкысы ошол теманын концептуалдык идеясын план негизинде беребиз. Аны таанышып, окуп чыккандан кийин өзүңүздөр кошумча маалыматтарды кошуп, үй бүлөдө эң жакшы аңгеме, сабак өтөсүздөр деп ойлойбуз. Бул дастаркон четиндеги университет үй бүлө мүчөлөрүн тарбиялап эле калбастан, аларды ынтымакка, ыйман ынсапка, биримдикке чакырат жана ошол аркылуу Кыргыз мамлекетинин ички бекемдигин сактап, ар бир үй бүлөдөн Кыргызстанга ак ниет инсандарды тарбиялап чыгарууга чоң салым кошот. Үй бүлөдө балдардын билимдүү, таалим-тарбиялуу, ыйман ынсаптуу болуп өсүшүнө жардам берүү менен биргеликте ата-энени, балдарды бириктирет. Өзгөчө ар бир үй бүлөнүн тарыхы, өткөн бабалардын баяны, 7 ата менен эле чектелбестен биз жаңылык киргизебиз. 7 эненин да тарыхын балдарга баяндап айтып берүү өтө кызыктуу болот деп ойлойбуз. Эл үчүн керектүү иште мага жардам берип, менин ушул идеяларымды кошо кагазга түшүрүп, бул китепчени чыгарууга мени менен бирге жардам берип, авторлук кызмат кылган Салтанат Бейшеновага терең ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздердин баарыңыздарга тынчтык, аманчылык, жакшылык каалайм. Гапыр Мадаминов.